кийим кечек менен баштаганыма. Нургыз Айым 10 жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенет. Эл аралык уюмдарга долбоор жазып, 15 атайын заманбап тигүү машиналарын алган. Ишканада жалпы 20 кыз келиндер иш менен камсыз болушкан. Ушу максатым цехти кеңейтсем, 50-100 орунду шыйын цех курсам деген максатым бар. 2 жыл чуркадым, ушу айыл өкмөттөргө, депутаттарыбызга кайрылуу кат кылып, бизге ушу 3 сотукпу 4 сотук жер бөлүп берсеңиздер, өзүм күчүм менен ушундай долбоорлорго катышып, ошолордун колдоосу менен ушу цех курсам деген максатым бар эле. Мында даярдалган мырзалардын спорттук кийимдери Орусияга экспортко чыгарылып келүүдө негизги эле көйгөй тигүү цехтин жайы тар. Андыктан бир топ жолу жергиликтүү бийликке кат жолдоп кайрылып келишкен. Жеке ишкер мамлекет тараптан чечилүүчү бул трансформация маселеси и электролиния, трансформатор, жанагы линиялар тартып баруу, столба, ошол сыяктуу нерселерди биз шарт жаратып берсек, бизде Алапка айыл өкмөтүнүн бюджети толук жетет, андай нерселерди кылып берген. Биздин трансформатор алып берген, электролинияларын тартып берген толук мүмкүнчүлүк бар. Бизде болгону трансформация маселеси. Ишкерлерди жүдөткөн дагы бир көйгөй электр энергиясы. Алардын пайдаланган электр энергиясына ар кандай талаптар менен жергиликтүү электр тармактарынын кызматкерлери мүмкүнчүлүк бербей келгендиктери талкууланды. 1 миллион кредит алдым, цехти куруп бүттүк, азыр мына иштеп атабыз. Ошол цехке мен өзүмчө трансформатор алышым керек болуп атат. Аны алыш үчүн мага 150 миң акча керек экен. Ага мен азыр күчүм жетпей атат. Жолугушуу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уюштурулган, ар бир ишкерлердин көйгөйлөрүн чечүү башкы максат. Садыр Нуркожоевич Жапаров, Кыргыз Республикасынын президенти 20 июнда ишкерлер менен жолугушуу өткөргөн резиденцияда. Ошондо аймактардан да ишкерлер келип жолуккан, бирок азыркы пандемиянын шарты болгон үчүн көп ишкерлер келе албай калышты. Ошол жерде дагы көп маселелер көтөрүлгөн. Ошол жолугушуудан кийин бизге тапшырма коюлган, ар бир ошол аймактарга чыгып, ишкерлердин жеринен кандайдыр бир көйгөйлүү маселелери барбы, ошолордун баарын угуп, жеринен чечилбесе, ошол администрация, президенттин администрациясынын деңгээлине көтөрүп, президентке көтөрүп, ошол көйгөйлөрдү угуу боюнча келдик биякта. Өз кезегинде мындай жолугушуу ишкерлерге колдоо алып келет, ишеним чоң. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн ар бир кадам өзгөчө колдоого татып жатканына жергиликтүү элдин пикири жылуу. Эми аракет менен ийгиликке кадам ташталат дешет. Дегендер болот экен. Алардын баарын анда Бишкекте. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Алабука районунан.